Так. Бизге ошол мурунку жолу ушуда тапшырма болгон контент жазабыз деп. Уже инстаграмдар, телеграмдарга уже контент чыгара берели деп. Так, аны мен бул жака ачып койдум, контент календарь депчи. Бул жакты көрсөңүздөр керек. Мен неменин ичине эле салып койгон, WordPress-тин ичине эле. Азыр ошондо киребиз го. Бул жакта ошо кыскача маалымат берилди, эмне депчи. Анан контент план. Эмнелерди чыгарсак болот, ошол боюнча мен кыскача жазып койдум. Бул жака Kanban сыяктуу эле. Планда деп ушул жака баягы ойлор жазып койсок болот, видео кылсабыз, опрос кылабыз деген сыяктуу. Анан иш жүзүндө кайсылар болуп жатат, текшерүүдө бүткөндөн кийин жазып бүткөн сайын бул жака жиберип койсоңуздар, дизайн кыла тургандарыбыз дизайнын кылып турабыз да, бул жака жибергендердичи. Бул жака жүктөлдү, ошол уже чыккан жүктөлдү деген жака өткөрүп койсоң мынтип эле. Так, азыр мен Жылдыз эжекин карайынчы. Жылдыз. Моя. Жок, эме тиянда эме Гарденерден деп. Ушул бул ошондой шаблон эмес да? Жана контенттин ушул эле да маанилүүсү. Өз сөздөр менен эле. Бул турбайбы? Эмне сүрөтү даяр эмес азырынча? Жок. Сүрөттү жүктөп коесуз экен. Жанына, Анан үйлөрдү установка кылып алдыңызбы? Ошону бүтпөйм. Ал жеңил эле да, могул жерден ошол language, меники азыр англисчеде, ушул жерде чыгат, могул жердечи. Добавить деген сыяктуу. Ал приложениянын вирус кирбейби ошо? Жок, кирбейт. Бул ошо немеден эле, Windows'тун өзүнөн эле. Анан могул жерден add language. Ошо могул жерге эле кирип, добавить, могул жерден добавить, анан кыргызча дегенди табып, скачать кылып коесуз да. Анан болду. Анан клавиатурадан жазганда болсо, мисалы, могул жерин эле кыргызча кылып туруп эле, мисалы, Alt-ты кармап басып туруп, О-ну бассаңыз Ö болуп калат. Alt-ты басып туруп, U-ну бассаңыз Ü болот да, мынтип. Эле ошону кылсаңыз жакшы болот. Так, мен азыр муну иш жүзүнө өткөрүп коеюн. Так, андан кийин WordPress боюнча шаблондорду карайлы. Негизи ага бүгүн 8-де бошмун деген болчу да. Биз негизи тандап коюп, уставка кылсак деле ичин өзгөртүрүп, WordPress'те үйрөнүп койсок жакшы болот эле. Ошо ага айтты, анан шаблондордун почти баары эле окшош, силерге керектүү тематикада шаблон сөзсүз түрдө чыгат депчи. Анан баары бир ичине кошчусун кошобуз өзүбүз, алчусын алабыз деди. Анан любойн тандап койсок эле в принципе болот экен, бирок биз колдон келишинче баягы максималдуу түрдө баягы ыңгайлуусун, өзүбүздүн нерселери бар, экологияга байланыштуу бир шаблон тандайлы дедик да. Мен кечээ өзүмдүн 3 шаблон боюнча түшүндүрүп кеткенмин. Азыр балким Жылдыз эже жа Азамат байке сиздердикин ачайын. Сиздер айтып бериңиздер. Шаблон. Мен жакшы деле карай алган жокмун, ошо баардыгы мага окшоштугай көрүндү. Ошолордун экөөнү тандап койгом. Ооба. Цветтерине карап элечи, блокторуна карап.
Эмнелер жакты могул жерден? М. Муну тантадыңыз. Блокторду Принципе, но деле жакшы экен. Кандай? блоктор жакты. Donate. Мында жакшы экен. Сиздерде ойлор жокпу башка? Кандайсыңар? Айнагүл жа кандайсыз? Жакшы. Копско? Эми мага деле жакты, ушул жаккан. Анан сеники да керамика жаккан. Сен баарын караган жокмун, бирок мен эң акыркы тандаган үчүн көбүн эле тандап коюпсуңар да. Анан бир экөөнү эле коштум мындагы. Ошондо биз кайдыгы структура боюнча жасайбызбы же кичине өзгөртөбүзбү? Структураны өзгөртсөк да болот. Бирок обычно почти бирдей эле экен да, баардыгы эле окшош болуп. Ошол жактан Бирок Миро боюнча айтасызбы сиз? ооба, бул жерде баары өзгөртүш керек да, булар деген мындай экологиялык движениялардын, уюмдардын эмеси болуп атат да. А биздики платформада баары бир кичине өзгөртөбүз да. Содержаниясы, мазмуну. ошону өзгөртсө болот экен да. Мисалы үчүн бир блокты алып салып деген себеби Ооба болот. болот экен. Ооба болот, код Болот экен. менен өзгөртөт го. Ушулар. Бул Айнагүл жа буну сиз тандапсыз, Акыркысы жакты депсиз да? Ушул экөө жакты мага. Мындай ызы чуусу жок, лаконично. А негизи прям ичиндеги структурасы бизге, конечно, туура келбейт. Мындай өзүбүздүкүн окшоштуруп койсок болот да. Мындай так көрүнөт да киргенде эле. Статистикасы дагы бар. Азыр биз Эмени көрсөм да могу. Гачо или гасо дегенди. Ушул. Ушуну ачып көрсөм. Бунусу мага эмеси менен жакты могу. Сүрөттөрүн мындай жылып алдыга келип анимациясы менен көбүрөөк жакты. Бул түшүнсөм дагы. Бул дагы структурасы мындай конкретно көрүнүп турат да, жана бөлүнүп. Бул, конечно, бул өзү агро эменин эмеси экен. Сайт. Өзгөртүп коебуз да. Өзгөртүп койсок болот. Башкалардыкын деле бирден карап чыга берели. Ача берсек. Биз азыр ошо топ 3 деген сыяктуу же топ 5 деп танып койгон, ага да балким өз оюн айтып коет да. Мен Азамат агайкенин осун ачтым. Мага да ушул жаккан, жана өзүм карап атканда. Так, Гарденер дегенди ачып көрөлүчү, жылсыз. Мага ушу меню жагы жакты да ушунда. Могул жерлери? Ошо открывающий. Ташкент. Иш күндөрү да бар экен. Адресте. Футер да мына хедерде экен да.
Бул магазин окшойт да. М, Магазиндердики өзү ушундай болот го. Булар да жаш. М, Картасы бар экен. Бул да жаш экен. Бир аз простой экен, а? Просто. Наоборот, простой болгон жакшыраак болот көбүнчө. Изучуусу көп болгондон көрө. Бирок көп биз кошо турган функциялар жок экен да. То есть бөлүктөрчү. Что ж это? Ак Берметтикин ачып көрсөң, Азыр. Статистика ушундай беле? Жок, эмес беркинде. Так, анбанк ачтык. Тишин. Сразу волонтерлар кетиптир бул жакта. бул да Команда. жакшы. М, Волонтердун ордуна биз, например, уюмдарды, эмелерди жасап койсок болот, сообщество деп коет. м. Кимдики? Ответка кылып койсоң сразу. Жылзажек. Комментарийге бир деп же эки же бирдемке деп отметка кылып койгон болсоң. Ошентип коймун, но алдыга эле жылдыраттым эле. Мындай кылчу. Ошентип эле. Так. Алдыга жылдырайын. Бир нетижеге келдик. Бул ошол неме экен, а? Муну койдук. М. Ушул да жаш экен. Чакан, түшүнүктүү. Алдыга жылдырып турайын. Бүгүн 8'de бош элесиздерби? Ким бош? Агай менен шаблонду установка кылган. Мен бош элем. Уже Бош сразу элемин эле дедизби? установка кылганбабы? Бош элем. Ооба, жеңил эле экен, батарея кылып коет экен. Азыр бирөөнү тандасак. Мода жакшы экен. Эметип көрсөң. Ооба, жакшы экен.
Бул жерде видео чыгат экен. Жаш экен ушунда. Кызыктуу экен да. Бирок азыр кызыктуу боло берет, анан биздин өзүбүздүн материал менен кызыктуу кыла алабызбы? Мисалы могул жерге ошо уюмдардын санын койсок болот экен. Бизге кошулган уюмдарды, бул жакта ошо волонтерлорду. Мындай эле кошуп кой баш жагына. Кубанычбек экенин көрөлү. Бул жөнөкөй неме окшойт. Тура эмес ачатасың Шайыргүл, артка кетсең да. Дагы артка кетсең, артка. Посмотреть неме деген жок экен да? Ошо жок экен да. Башка чалып жиберип койгон окшойт, Кубанычбек экен. Бул баягы экен, Новия. Так, азыр ошондо бизде мына алдыдагылардан мен азмаларды өчүрүп алдыдагы 5-6 ачып коеюн. Көрөйлү анан өзүбүздө эмне бар, эмне кошушубуз керек. Так, муну ачайын. Как раз беш шаблон экен. Анан эми биздин немени карап коелу. Мына ушундачы. Бизде мисалы мындай болуш керек. Долбоор жөнүндө ошо информация, about us деген сыяктуу. Медиада ушундай бөлүмдөр бар. Блог, видео, фото. Эми примерно айтып атам да азыр. Биздин иш-чаралар. Демилгелер. Анын ичинде таштасаң тарымба, бирден бир көчөт. Коз коро, эко кайгуу. Бул эми проекттерге кирип кетсе болот да булар. Эко таалим. Бул тоже иш-чараларга эгер өткөрүп калышса башка проекттер иш-чараларга эле кетет бул дагы. Жергиликтүү бийлик, ошо региондо бар экен бул. Бул дагы проекттерге эле кошулса керек. Көмөктөшөм, бул ошондо ушу donate болуп калат. Акчалай кеп кеңеш, мүчө болом, ыктыярчы болом. Байланыш, эко уюмдар жана активисттер. Эми азыр бул шаблондо ушулар болуш керек. Болбосо да кошо алабыз, бирок максималдуу түрдө. Жакшы болот.
Бул биринчи бет ушундай болот экен. Ушул сыяктуу кылсак болот. Бул жерде видео дагы кылсак болот экен. Да, бул бир чекедеги видео. Балатыска кирет экен. Onun артына тоолор ушул сыяктуу кылып койсок болот экен. Же боз үйдү коюп. Bunun stili в основном градиент экен. Ошол градиент, көк градиент болуп кеткен. Логотипке байланыштуучу. Биздикиде жашыл, сары да сатылсак болот экен. Lekin экинчи бетте about work, history, башкалар. Макаланы чыгарып койсок болот экен. Бул да уже үчүнчү бетте ушул сыяктуу башталат экен да. Paper. Статистикада мына чыкса болот экен. Партнерлор деген сыяктуу неме болсо жакшы болмаган. Сүрөттөрү чыкты бир блокко. Бул бир аз простой сыяктуу да болуп калды мен үчүнчү. Так, бул жакта бул жерге ошо долбоорлорду да жазып койсок болот экен баягы. Таштан таштасаң тарынба, коз коргоо деген сыяктуу. Адам ичине кирип окуй берет. Бул жакта медиа кетсе болот экен. Бул жерде ошол биздеги активисттер же башка уюмдардын өкүлдөрүнүн сүрөтү, алар жөнүндө кыскача маалымат чыкса болот экен. И блог, и футер. Медиа. Мен азыр ушуларды Discordко ыргытайын. Биздин командадан ошо кимге кайсыл жаккан болсо лайк басасыздар да топ 3 же 2 жаккан шаблонду тандап коелу. Так.
Группа кандайсыңар? Дагы кечип калдым. Кандайсыз Акберметчим? Ясмина, салам. Эмне кылып атасыңар? Сизге келиптир. Биз азыр бул жакта Notion'га жүктөлгөн шаблондорду карап чыктык. Анан жакшы болгон 5 шаблонду тандап, Discord'га жиберип койдум бул жака. Уже бөлүп алдыңарбы? Карап чыктык да азыр кайсыл кандай депчи. Ошонун топ 5 аз тандап, анан Discord'га жиберип койдум. Бул жактан өзүңүздөр карап, кайсы шаблон көбүрөөк чаккан болсо, көбүрөөк туура келсе, ошол лайк койсоңуздар. Анан Азамат ага менен жолугушканда. Кандай? Добуш менен тандамай болдукпу? Ошентип 2 вариантты кылып туруп, анан Азамат ага айтабыз да. Ушул экөө болду депчи, анан Азамат ага өз оюн айтып, бир шаблонду установка кылдырып. Азыр мен буларды да көрсөтүп койдум, home. Ушул шаблон тандалды. Так, бизде Жасмина мурун Zoom'a катышпай калдың эле сен, билип атасың азыр, эмне жөнүндө сүйлөшүп атканыбызды. Кандай? Катышпай алган болчумун, бошой алгам. Азыр билип атасыңбы теманы? Түшүнүп атасыңбы? Шаблон тандап атасыздарбы? Ооба. Азыр шаблон тандадык эле, ушу Notion'га коюшкан баарычы өзүнө жаккан, издеген шаблондорду. Азыр ошолордон тандап, бирөөнү установка кылып, кийин биз ушул шаблонго өзүбүздүн контентибизди кошобуз да, даярдайбыз. Биздин келечектеги сайтыбыз примерный варианты да. Так, бул Eco Nature деген шаблон. Мына акыркы. Андан кийин Novia деген шаблон. Бул дагы жакты. Статистикалар да жакшы экен анан. Donate деген да бар экен. Блогдор да чыкса болот. Чаканган экен да. Бул нол болот, Eco Nature деген. Андан кийинки бул ага айтты, ошо WordPress'те шаблондордун баарында эле почти көбү окшош эле депчи. Силерге керектүү болгон базовый нерсе таба аласыңар, если жок болсо кийин кошуп койсок болот деп. Азыр ошо максималдуу түрдө тандап коюп атабыз. Мен ушул эки сайттын ортосунда калдым. Кайсы эки сайт? Ушуну менен мурунку Новайт белем эле.
Ногі, бұл да жақты. Нови, ба? Нови. Ушул экөөсү эмес атайбай. Эмнеси жактак бермечи? Билбейм да, дизайны дагы, ичинде бүт камтылган эмелери дагы бүт сонун экен да, экөөнүкү теңчи. Ушул анан нол тандалды. Ошо азыр Discordко кирип өзүңөргө жаккан бир шаблонго лайк коюп койсоңуздар болот. Анан бүгүн 8-де Азамат агай менен жолугабыз, Кире аласыздарбы сиздер? 8'de болгондо азыр жарым сааттан кийин элеби? Ооба. Биз ошондо жарым сааттын ичинде шаблонду тандап добуш беришибиз керек болуп атабы? Ооба. Же если күтсөк деле болот, просто мен ойлоп атам да, баары эле бирдей болсо анда. Кийин өзгөртүп алсак, биз мисалы азыр могул жерде Монday болуп турса, кийин мисалы чоң кылгыбыз келсе, чоң деле кыла алат экенбиз да. Ошого. Ооба, 2-3 варианттын эмелеринин сөздөрү да жакшы экен, кээ бирлердики мындай экинчиге калып калса деле мындай ала турган сөздөрү жакшы экен да. Ошого если макул болсоңуздар, мен азыр 8-ге да айтып коеюн, агай айтты эле бош элемин депчи. Агай өзү нол варианттарды сунуштаптыр. Нейтралга неметип эле. Анан Экопис. бирөө айтты, жакшы карабадым депчи. Могул жерде donate дегенди чыгып турат экен да. Башында. О да жакшы экен, а? Жакшы экен, ушул дагы кошуп койсоң ошондо. Могул жерде уже проекттер чыгат экен, именно мисалы. Таштан кайра сорттоо, же полигондо мусорларды тазалоо деген сыяктуу болсо, аты да чыгат экен, Жок, бул деген проектке канча сумма топтолгону чыгат экен. Ошол да. Краудфандинг. Именно проекттин да аты да чыгат экен да. Жалпы ушунча сумма берилди деп. Ичип бассаң проектта толук ачылса керек, ошол эместе көрсөтүп коюптур да. Жакшы болуптур, Бөлүнгөн акчанын канчасы ушуга кетти, проценттери менен, акчасы менен. Жакшы экен. Мен өзүмдүкүн тандап эметип койдум, уже голосовать этип койдум. Үчөөнү тандадым. Үчөөнү тандадыңарбы? Эми жок, сизге жаккан үчөөнү тандаңыз да, анан ошол голоско карап, анын ичинен да тандайбыз. Азыр Discord'да 3'tү тандай берсек боло береби? Билбейм, мен өзүм эле үчөөнү тандап койдум, а жакка. Анда кайра эле улам выборго түшө бербейбизби? Бүт эле кайра бирди тандасак эртерээк тандабайбызбы? Жок, азыр баары бир үчөөнү тандашыбыз керек да, агай менен анын үчөөнүн ичинен тандайбыз. Агайга дагы эме таштайбызбы? 3'tү алып киребизби? Ошентип сүйлөшүп атабыз. Шайыргүл айтты го ошентип. Ооба, мен ошо 2 вариант деп аттым, агай экөө менен барсак. Балким салыштырып, бул мындай экен деп өз оюн айтат деп. Негизи нөл ушул дагы жакшы экен, аябай. Green Planet дегенчи. Почти баары бар экен бул жерде. Экен. Эме айткандай, көрмөчү айткандай. Сатамберичи. Алышыбыз керек экен кийинки эмелерге алсак да. Могул жерде нол нерсеси жакты. Жаратылышты коргоо. Ар бир сөздүн reuse деген сыяктуу, биз да кыргызча башкача бир сөз менен алмаштырып турсак болот экен да. Девизди ушул сыяктуу кылып койсок да жакшы болмок. Ойлонуштурабыз го дагы. Логотипти да алмаштырышыбыз мүмкүн кийин. Ооба. Ошо логотип боюнча биз деле жанагы арча бек эмелерге бербейбизби?
айтылган, негизи дизайн группасына жазылган. Дагы деле жазып коелук да эметип. Азыр пока сайт менен жүрө береличи, может кийин андан да уже күчтүүлөр жасап берип калар. Жок, аны азыр деле эске салдырып, ыргытып жазып койсо, мындай эме кылып, чымчыгып жазып койсоңор, точно эле жасап беришет. Биринен өтүп, бири. Жакшы жасаган эжелер дагы бар экен. Биз жана келечек дижиталдыкын бир эже жасаптыр, сонун жазады го, ошону эженикин тандадык да. Баягы КД дегенби, жазуу ошондой. Биздики просто унутта калып кетти да, улам бизге дагы демет бергиле десек, кызыгып жасап беришет да, көбүрөөк. Биз уже логотипти Азамат ага тандалды деп айтып койдук го. Азыр кайра да логотип уже азгы WordPress түшүнүп атканча. Логотипибиз эме болуп атпайбы, бүтпөгөн логотип, аны сайтка койгонго деле болбойт го. Акырындап кетирсек баары боло берсе керек деп атам мен. Болот, бирок логодо трубкалар боюнча. Ошону деле жазып кое берелик деп атпаймынбы, трубкалал деген жок, жазып кое берели, аяктан деле тандап, балким өзгөртө салабыз депчи. Более профессионально болсун деген сөз да. Азыр Азамат ага да жазып көрөйүн. Просто биздин азыр логотип мындай бүтпөгөн эмеде туруп калды да, же болбосо ошол логотипти аягына чейин бүтүрүш керек жасап. Жартылай жолдо туруп калгандай да, билбейм силерге кандай, мага ошондой. Азыр Азамат ага жазып атам, 8-де убактысы болот экен. Негизи болот деди эле, бирок анан дагы бир көрсөтүп коеюн, контентти дагычы. Так, Notion'га ошо контент календар коюлду, ошол жерге жазып берсеңиздер болот. Мына мүчөлөр дегенде, мына биздин максат дегенге кошуп койдум. Ушул жакта болсо деле болот деп. Мына кийин контент календарь. Ушул жерге Instagramга чыкчу планда иш жүзүндө текшерүүдө жүктөлдү деп статустар коюлду. Немеже акбермечи сиз да өзүңүздүн контентиңизди бул жакка кошуп койсоңуз болот. Балким башка бирөөдө да идея болсо кошуп жаза берет да бул жактан. Же комментарий калтырат. Азыр бир эле жылдыз эже койду бул жакка. Сүрөтүн жүктөйт, андан кийин текшерүүгө өткөрүп коет. И текшерүүдөн дизайн жасалып, анан жүктөлөт. Ошол. Уже календарь жасап койдуңарбы буяка? Ооба. Контент календарь. Бүгүн жасадым эле. Не жаздыңар аны? Эмне кылгандасыңар? Кандай? Грета Тунбергти эмне жазгансыңар? Мен бул контент план деп план түзүп койдум, анан ал жерде экоактивисттерди, storytelling сыяктуу кызыктуу кылып тааныштыруу депчи. Бул кичинекей жаш кыз эле, анан караса тигинде мындай деген сыяктуу кылып, дүйнөлүк активисттер да болушу мүмкүн, Кыргызстанда да болушу мүмкүн. Бирден тааныштыра элечи, мындай адам деп. Анан жумасына 3 жолу же күн сайын Кыргызстанда экология абалы тууралуу пост, экология дүйнөсүнөн жаңылыктар, балким жумасына 1 жолу деп. Экология байланыштуу китеп, кино, мультфильм же ыр, чыгарма жана башка ушуларды сунуштайбыз. Типа жерене сунуштайт деген сыяктуу рубрика болот. Тандап кыла беребиз да? Аба ушулардан бирөөнү тандап кыла бересиздер да? Жакшы эпиз койсуңузбу? Лайфхактар. Бул жерде ошо эски кийимди кантип колдонсо болот, же пластикадан эмне кылса болот деген сыяктуу. Опрос. Баягы акбермечи айттыңыз эле го. Баягы сүрөт аябай талкууланып кетти депчи, мисалы ошого кандай карайсыңар деп элдердин опрос алып, же болбосо полигон жөнүндө билесиңерби деп.
ошол сыяктуу кызыктуу эл да биз менен сүйлөшө турганда көпчү. Кечке эле биз пост чыгара бербей. Анан табышмактар балким дедим да. Анан дүйнөлүк жаңылыктар, видеолор, карикатура. Эгерде да кошчу бир идея болсо, бул жак кошуп кое берсеңиздер болот. Менде пока ушундай эле. Мен эмени ойлодум эле жана эле. Немеде. Сен Манаста окуйсуң, Шайгүл? Манаста? Ооба. Кайсы факультетсиң? Туризм. Туризм болсоң, аябай бизге жакын экенсиң да. Манаста жерени деп бир эко уюм түзүп баштабайсыңбы? Акырын башка эмелерди. Манаста неме деген бар? Тамам не болуп калды. Биота деген клуб бар Манастачы. Именно ошо экологиялык көйгөйлөрдү, проблемаларды айтат да. Өзүм аккаунтума кирейин да. Ошондо мындай видео тартканбыз. Негизи видео тартсак деле болот, просто биздин эми баягы эле максатыбыз андай эмес го биздики. Бираз өзгөчө го, башкачараак. То есть видео тартып же Инстаграмга контент чыгарып эмес. Бирок ошентсе да алып кете алабыз да. Ооба, биз параллельно муну иштетип, жеренени уже таанытышыбыз керек экен да, сайттычы бир четинен. Кырын ошентип кишилерди тартып. Азыр могу жерде бир видео бар эле, азыр ошондо көрсөтүп коеюн. Мен бүгүн ошону ойлодум эле да, сен Манаста окусаң ошентип эко менен, бирок бүт баарын аталышын жерене деп дедиртип, анан акырын башкаларда да ушундай жерене уюму кылып, анан мектептерде дагы активист мугалимдердин бир эки эмелери менде бар эле, ошолорго дагы айтсак, мектептерден да түзүп баштаса акырын депчи. Ооба. Негизи ошентсек болот, анткени биздин ошо ишибиздин жүрүшү үчүн биринчи башында өзүбүз иш кылып турушубуз керек да. Ооба. Андан кийин балким башкалар кошулат. Анан жана вайндар дагы азыр аябай эме болуп кетти го. Мен жакшы көрбөйм, бирок кээде да эмимде чыгып калганда ана WhatsApp'тан келип калса бир эметип коем да, ошондойлорго да мындай бир сценарийди өзүбүз берсек, мисалы үчүн бизде азыр машинесин ачып туруп ичиндегинин баарын төгүп, машинесин таптаза кылып, мусорду төгүп кеткендер бар. Ушуларды мындай төккөндө бетин дың эткирип туруп мындай бир малдын сүрөтүн эмизде кечиресиңер го, бизде эме кылган чочко деп коет го. Ошондой бир бетин дың эткирип коюп, анан кийин баласын жетелеп кетип атат, аябай сүркүлдөп сулуу кийинип алган, бирок баласы мусор ыргытса кой деп койбогон энелерди дагы мындай бетин дың эткирип ошондой бир жаныбардын сүрөтүн чыгарып коюп, ушундай бир эме тартыш керек болуп атат да. Ооба. Чын, ошондойлор болот. Анан негизи адамдар баягы кылып аткан ишин жаман экенин же зыяндуу экенин, кандай зыян алып келип атканын билбейт да. Билбейт. Мисалы менин үй бүлөмдө деле, туугандарымда деле көп ушундай пластика деле кадыгер, карап эч нерсе эмес да, бул да деп элечи. Ошолорду секин түшүндүрүш керек. Ошо Манаста уже ушундай клуб бар, негизи. Ошондой идеяларды контент календарга тыштай берсеңиздер, жасап чыгарып беребиз. Вайнер тааныштарыңар жокпу? Вайнер тааныштар жок, бирок айтсак, любой нерсе айтсак, неме кылсак болсо керек. Аларды биз таанытабыз, алар бизди таанытат болот да, мындай каршылыктуу болуп. Айтат го, эгерде аябай кааласаң, если сильно хочешь, можно в космос полететь дейт го. Если аракет кылып көрсөк болот деп ишенемин. Болот. Анан жанагы жергиликтүү бийликтер менен дегендер менен дагы акырын мэрияларга кат жазып, момунчу биздин уюм эметиш керек болот да, кичине дагы бекемделипчи. Мисалы Нуржигит Кадырбеков ушуларды мындай колдосо керек. Мен ишенгеним ошо эле, мындайчы. Башка депутаттарды билбейм, бирок мындай чындап деп колдосо керек. Көтөрсө керек. Как раз шайлоо келатат да, биз шайлоодон пайдаланып ушул кандидаттардан алсак болот. Жакшы идея. Сонусуңар. 28 ноябрда экен шайлоо. Биздин сабак качан бүткөн атат? Проект немебиз? Өткөндө Олжобай ага айткан го. Неме деп? Неме? Азмаларды өчүрүп коеюн пока.
Мен айтып аттым эле. Түшүнбөй калдым. Ол жок Олжагай сабактын бүтүшү боюнча Неме ол жабага неме деп атты эле. Сабагыбыз апрелге чейин уланышы мүмкүн депчи. Проекттер апрель майга чейин. Мен ойлоп аткам кышта бүтөт го деп. Анан ошо апрель майга чейин уланат экен. Жакшы экен анда. Ооба. Даже если күздеми болсо айтты го, күздеми боюнча Азамат агай каалаганда токтотосуңар деди го. Типа эгер экология менен кетсе, мисалы, бул бүттү, күз бүттү, декабрда же болбосо эмеде уже бүтөт деген нерсе жок. Кааласаңар 1 жыл, кааласаңар 2 жыл. Проектке ким канчалык кирип кетсе деген сыяктуу айтты да. Ошондой. Анан муну чыгарабыз, жакшы иштеп кетсе берки өзүбүз кылып чыгабыз байра, же ушул эле иштеп кете беребиз. WordPress менен эле. Кандай түшүнбөдүм. Жакшы иштеп кетсе, JavaScript'ten жазбайсыз дейм да. Болушу мүмкүн, ооба. Жакшы иштеп кетсе. Неме деди го? Ким эле? Азамат агай биринчи dev версиясын колдонобуз деди. Мисалы, азыр бул болсо dev версия болот экен, бул пока эч кимге көрүнбөй турат экен да. Анан кийин демого өтөбүз деди да. Мен ойлоп атам, бул Sprint 3'тө dev версиясын колдонуп, үйрөнүп, уже өзүбүз контент кошуп, өзүбүз алып, уже бир аз даяр болуп калгандан кийин анан 4-спринтте балким уже демого өтүп калабыз депчи. Ошого болушунча эрте баштап, эрте булар толуктан аракет кылышыбыз керек экен да. Мындай, азыр Азамат агай 8'de бошойт экен. Биз эмнелерди айтып берели? Башка эми шаблон айтабыз, конечно, дагы башка кошумчалай турган, сурай турган нерселер барбы силерде? Проблема барбы? Контентибиз боюнча сурайлы, биз өзүнчө ар бир кадамыбызды агайдан сурай бербей мындай башка сырттагы кишилерди чакырып, жана вайнерлерди, дагы эмнелерди иштей берелиби депчи, жана ар бир кадамыбызга суроо, агай буга уруксатпы дей бербечи. Жалпы бир сурап алайлы ошону. Контентибизди өзүбүз толуктап кете берели, параллельно агай депчи. Анан ооба десе, ал иштерди дагы карай берели. Анан жок, дагы кечегидей эмеңер жасалыш керек, анан десе. Акылды ит бош керек бакпырбыт. Вайнерлер боюнча билесиңерби, алар кандай кымбат турат, билбейм аны. Мындай жакшы тааныш билиш кылып эле эметпесе анан. Мен билишимче, могу сала биздин КВНщиктер бар го, тамашачылар. Мындай дегенде эле $500-600 сурашат. Ооба. Мен да өткөндө неме болгондо өзү ушундай студияда иштегем да мен дагычы. Анан фотограф жакшы тааныш байкелер бар эле. Өткөндө чакырган байке, бизде ушундай акция болуп жатат, келип тартып бере аласызбы фотоаппаратка десем, канчадан бересиңер деп да айттым, ушундай акция болуп атат. Колдоп эле биз өзүбүз эле бекер эле чыгып тазалатабыз десем дагы мындай анча көнүшпөдүм да, акчага депчи. Анан кааладык, ойлоп калдым чын эле барыбыр акчасыз эч нерсе бүтпөйт депчи. Ошого айфонду бар таанышымды чакырдым да. Ошого акча сурагандар да бар, акча сурабагандар да бар. Эми биз башында айткандай эле айтабыз да, бизде эле бекер проект, мунун баардыгы ушу Кыргызстан үчүн депчи. Анан жасайм деп чындап мындай жүрөгүңөр менен келсеңер жасагыла, жасабаса жок да. Эко уюмдар менен да балким университеттегилерде да бар да, мисалы Манаста бар экология боюнча, башка университеттерде бар. Алар менен да балким бир чогуу бир айтты го, Telegram ачсаңар ошолорго башкаларды кошобуз деди го, Азамат агай делечи. Эми Манастын журналистикасы күчтүү го, жанагындай кыска фильмдерди эме тарткан боюнча, ошолордон акыркы студенттерден эмесе болуп тартып берет. Ооба, ошондой да болушу мүмкүн. Биринчи курстардын немесинде дайыма бар. Ушундай ролик тарткан дегенчи, социалдык ролик. Анда ошондой экзамен сыяктуу да, ошолорго айтсак болот, бир идея барып, там сценарий жазып, ушундай тартасыңар десе, алар тартышат да. Ооба, аягында баягы биз Жеренеде биздин атыбыз чыгат, тартты деп анын да аты чыгат. Ошол Zoom'да азыр бүтсө керек. Азыр өчүрө берейли анда. Анан Азамат байке, сиз башынан Zoom ачасыз да. Ушуну жебеп жиберип койбойлу. Бүтпөй эле го, 40 мүнөт. Азыр өчүп калат да бул. Жок, 40 мүнөттөн ашты го, же 40 мүнөттөн көбүрөкпү. Сиздики төлөнгөнбү Zoom'уңуз? Төлөнгөн эмес, көчөрүлүп эле бүткөн жок. Бүгүн эле ашып кетти, 50 мүнөт болду, 54 мүнөт.
Ушу керкилердики ушунтат экен, анда сиздики өчүрмө. Сиз дайыма ачып турат окшойсуз анда. Жок, негизи биринчи жолу зум ачса 3 күн бесплатный беле, ошондо 3 зумга бесплатный. То есть лимит жок болчу да, же ошого окшойт анда. Анда мен экинчи жолу ачатмын. Анда Жок, өчүрбөй эле агайга- коелу. Агайга ушуга эле жиберип койбойлу, ушуга керек эмес деп. Ооба, анда азыр эле жиберип коелу. Кандай эле тиги Кире берсин Куртуп эгер. аңгар добуш берип бүттүңөрбү? Ооба. Мен берип элекмин, мен жакта азыр карайын. Жылдыз, бердиңизби сиз? Ооба. Жасмина сенчи? Агай, Азамат агай башкаларды да бизге тиркеп коюп тургон, ошто анда жалпы добуш берүүнү күтөбүзбү? Көрдүм. Бирок азыр баары өзүнө эле шаблон издеп, не до нас болсо керек. И ушу жеренеге тандап коеюн деп элечи. Мен агайга шилтемесин жиберип койдум, азыр пока жооп бере элек. Бул жака контент киргизе электер, контент киргизип коюңуздар, Ошол боюнча баштай берели. Анан Жасмина, сенин убактың кандай болуп атат? Кайсы сааттарда, кайсы убакыттарда бош болуп атасың? Мен 8-дерде бош эле отам. 6-да кире албай атам да. Биз ошо баягы Zoom'да ким кирсе эле ошолорго эле карап жумуш бөлүп коюп атабыз да. Если бир нерсе кылыш керек болуп түшүнбөй атсаңыз сурай берем. Макул. Пока азыр Instagram'дын паролу экөөбүздө эле бар да. Ооба. Дизайндардагы экөөбүз сүйлөшүп чыгарып турабыз да. Мен сага да жазып турам, мону мынтейли деп. Шайыргүл барда мен сұралтасын ба? Инстаграм бойынша. Ошоле. Агай, биз ошо шаблондорду карап чыктык WordPress'тан. Анан чогуу биз бул жакта группабыз менен кече талкуулап, жакан шаблондорду жүктөңүздөр дегенбиз. Анан бул жака ошо жүктөгөнбүз. Анан жетиде Zoom кылып, бул жактан ар бирин азыр карап чыгып, анан жакшы 5-өн тандап алдык. Discordко дагы жибергенбиз. Анан азыр эки шаблондон көрсөңүз, сиз дагы бир оюңузду айтсаңыз, анан ушунан бирөөнү алып установка кылып эле дегенбиз биз. Эртерээк баштап эртерээк контент кош. Көрүп карап чыктым. Голос берип койдум. Тоже жанагы акыркысы жакшы окшойт. Ошол. Мен как раз телефондон көрдүм. Как раз телефонго да жакшы адаптивный болуп, и аягына чейин бүтүрүлгөн шаблон окшойт да. Бизге да жакты бул. Ошону скачать этип установка коюп көрсөт. Ичин карап, ичинде эмне бар экен, кандай функционалдар бар экен. Кээде көп функционалы сыртында көрүнбөйт. Бардык функцион басып майынча. Анда команда эмне дейсиздер? Ушуну тандап тура берели? Ушуну немесин ссылкасын жиберип койсоң, мага личкага. Деде немеге Discord чайырмасы жок. Сейчас скачать деген элементдогу ссылкасын мен скачать этип коюп көрөйүн. Хорошо. Энбатадан карап анан жиберип коеюн. Анан бизде дагы суроолор бар болчу, агай. Хорошо. Акбарметчи, белесизби сиз?
Биз мондай кылабыз немеге. Instagram, Telegram каналдарыбыз бар да, ошолорду карап уже контент жүктөй берели депчи, контент календарьды ачып, ал жерге ошо планда иш жүзүндө текшерди жүктөлдү деп баштаганбыз. Бул жака ар бир адам ошол контент планда жазып койдук, эмнелерди киргизсек болот деп. Лайфхактар, биздин сунуштагандар деп анан жазып киргизе беребиз. Анан Акберметче мындай сунуш кылат деле. Акберметче айтып бериңиз. Кадайсыздар, агай саламатсызбы? Мен бир аз иштер менен болуп калдым. Биз мындай кылсакпы деп атабыз да, могу WordPress'те сайтты жасаганча параллельно могу контентти дагы алып кете берели, жеренени таанытып депчи. Могу контенттин баарын иштеп чыгып, анан вайнерлерге мындай өзүбүз бир сценарийлерди берсек, ошолор бизге тартышканга ошолорду тартып чакырсак, анан баягы университеттерде же мектептерде эко уюмдарды жерене деген ат менен да бардыгынча ачып турганга сүйлөшө берсек болобу деп ушулар сиз менен сүйлөшүп. Анан ушундай параллельно иштерди жасай бергиле десеңиз, ар бир кадамыбызды сизден сурабай жасай берелиби депчи. Ушуну сизден бир сурап алабычы. Жасай берсеңер болот, ар бирөөнү менден сурабай эле. Бирок кээ бир моменттер бар да. То есть биз все-таки өзүбүздүн немебизди до конца чечип алышыбыз керек да. Кандай активность жасайбыз. Биз как өзүбүз экологический активистпи же биз ошол экологический активисттерге жардам берчү IT бир ушундай фирма сыяктуубуз. Фирма эмес, айтишниктербиз. Вот ошол эки вопрос бар да. Силер кандай деп ойлойсуңар? Силер кимсиңер? Экоактивистсиңерби или все-таки экоактивисттерге жардам берген айтишниктерби? Айтишникпиз агай. Бирок Айтишник. айтишникпиз, бирок кыздардын биздин кыздар мындай деп айтып жана сүйлөшүп атышты да. Биринчи активист болойлук депчи. Өзүбүздү таанытыш үчүнчү ушундай ой менен жасап атышат да. А так биз өзү негизи ошолорду чогулткан айтишник бир платформа, сообщество түзүшүбүз керек деп. Вот, если силер айтишник болсоңор, анда силер контент жазып атканда уже көп ката кетиресиңер да контенттенчи. Да. Анткени активисттердин контенти алар башкача ойлонушат да. Алар ойлонгон нерсе, скорее всего, биздики менен туш келбейт да. Ошол жагын биз алар менен еще чечишип алышыбыз керек да. Во-первых, во-вторых, алар бизге дагы еще кошулгушу келбей коюшу мүмкүн да, айтат. Силерге зачем кошулуп, биз и так эле 10 жылдан бери жасап атабыз. Ооба. Деп да коюшу мүмкүн да, аны да билбейбиз да. Анан биз ошол идеяны жөн эле как айтишник катары аларга бир неме жасап берип атабыз. Площадка. Давайте ошол площадкага баарыңар чогулсаңар болот. Өзүңөрдүн атыңар менен деле чогула бергиле, без проблем. Биз силерди биздин жеренеге кирип, биздин жерененин брендин айткыла деген жокпуз. Чыгара бергиле. Давайте ошону да биз жака чыгарып коелучу, силер да бар экениңерди бияка коюп коелу. Деп алардын контентинде бөлүшүп атабыз да, алардын ссылкалары менен да бөлүшүп атабыз. Эч нерсе сурабай. Айткан жокпуз да, вот силер бизге берсеңер контентиңерди, бергиле, биз силерге акча төлөп беребиз. Или наоборот, силер бизге акча төлөп бергиле, биз силердин контентиңерди чыгарабыз деген жокпуз да. Биз экоактивист болуп эле, экоактивист, айтишник болуп, ошолорду сразу чыгарып атабыз да. Эми ошол моментти биз экоактивисттерди чакырып сүйлөшүбүз керек. Балдар, смотрите, биз ушинтип айтып окуп атабыз, силерге жазап бергенге макулбуз. Для старта вот площадка жазап бергенге макулбуз. Анан калгандарын, конечно, жазап беребиз, эми биз деле резиновый эмеспиз да, ошон үчүн кээ бир жерден бизге донат кылып берсеңер, биз силерге IT жагынан арзаныраак болот, жөнөкөй кылып жасап беребиз деп, ал жагынан шашпай сүйлөшөбүз да. Ага чейин болсо ошондой посылды жибериш керек аларга. Смотрите, биз IT-ни колдонуп көп нерселерди чогуу чечсек болот. Силер кандай карайсыңар? Ошондо силер контент чыгаргычакты, сайтты жазагычакты алар менен связь түзөсүңөр да. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондой силер азыр контентти чыгарып алсаңар, алар келип контентти көрүп айтат, силер совсем туура эмес жазып аткан турбайсыздар депчи. Азыр кыргызча психологиянын проекти сыяктуу болуп атат да. Ал жакта биз психология жөнүндө неме жаздык, статьяларды, бирок бизде эч ким психолог эмес.
Psikologlar gelip özünün статьясын беріп атат. Мына бұл статья деген мондай болуш керек. Силер балдарды травма кыласыздар, если жөн эле жаза берсеңер депчи. Анан эми кыздар болсо ошону оформить этип атат да. Даяр контентти IT колдонуп, Instagramга чыгарып, сүрөт кылып, чтобы ошол контент кызыктуу болсун. Анан биздин задача дагы ошол даяр контентти алар орусча чыгарса, биз ага кыргызча которуп, региондорго жеткирип беришибиз керек да. Экология деген аябай важный маселе. Бул силердин тагдырыңарга прямой неметет депчи. Биз ошол как раз эки моментти чечип беребиз да. Бирөөсүн именно IT колдонуп, экинчисин биз кыргызча сүйлөп да. Ошол чоң проблема бар. Экологический активисттер көбүнчө орусча сүйлөшөт, башка тилде сүйлөшөт да. Кыргыз тилинде аз сүйлөшөт. Кыргыз тилинде ошол неме жетпейт да, материал жетпейт. Анан биз айтабыз, биз кыргызча силерге ошол материалдарды чыгарып беребиз. Инстаграмга, вот Discord дегенди эч ким билбейт азыр. Экологторчу. Балким Telegram группалар бар, кээ бирок биз Discordко ошонун баарын чакырып келип, давайте чечишебиз кыргызча ошол биздин региондорго, Бишкектин четине жете тургандай кылып экологический немелерди жеткиребиз чогуу. Надо ошол материалдарды силердин материалыңар баарын сайтка чыгарабыз. Сайтты ушундай кылып жасайбыз, ушундай категорияларды, активисттерди коюп, анан баарыбыз биринде синхронизация болобуз да. Мисалы, бирөө активизмди баштаса, башкалар колдоп кетет. Башка бирөө баштады, беркилер колдоп кетет да. Ошондой момент, ошондой сайт жазып алышыбыз керек да. Ошону жазып баштаганда, значит, биз контент жазганга вообще даже неме убактыбыз жетпей калат, анткени ал контент уже көбүнчөсү бар да, получается. Анда биз Instagramга өзүбүздүн кылып аткан иштерибизди тааныштырып баштай берсек болот экен, а? Типа Таныштырып баштай берсеңер болот ооба. өзүбүздүн эле мындай кылабыз буюрса деп. Ошондой посыл менен да. Биз активисттерди издеп атабыз деп. Или бирөө активизм кылып атса, ошолордун бөлүшүп, смотрите, бирөө активизм кылып атат. Давайте силер да кылгыла. Ошону кыргызча которуп, анан тигилер келгенде биз көрсөтөбүз да. Мына смотрите, биз Инстаграмда ошону баштадык акырындап депчи, силердин активизмдерди чыгарып. Анан ошон үчүн активисттерди, скорее всего, там Facebook'tan или Twitter или башка жерден издеш керек, который Инстаграмда жок да. Аларга силер мындай выгодный условия кылып берип атасыздар. Смотрите, силердин нерсеңерди биз Инстаграмга чыгарып атабыз. Анткени баары Инстаграмда отурат уже депчи. Анан аларга биз кызык болобуз, анан чакырабыз, чөйрөгө чакырабыз. Ошон үчүн силерге чөйрөгө келип атабы азыр, жүрүңүлөр деп. Ооба. Вот. Силер как раз ошол иштериңерди бизде азыр неме жок да. Заказчик жок да. Жеренен заказчиги жок. Ошол заказчиктерди табышыбыз керек да. Ошол биз чөйрө аркылуу табабыз. Ошолорду чөйрөгө чакырабыз. Келгиле чөйрөгө. Чогуу бир чогулалы, Zoom ачабыз. Zoom ачып туруп, анан сүйлөп баштайбыз да. Мен айтып берем. Мен айтишникмин, Германияда жашайм, бияқта экологияны жакшы карайт. Анан ушинтип биз Кыргызстанга да жардам бере алабыз. Бизде көптөгөн эксперттер бар, спикерлер бар. Давайте чогуу сүйлөшөбүз онлайнда, кандай иштерде, кандай проблемалар бар, кантип кылсак болот. Мына азыр кыш келет, смог башталат, кимде кандай информация бар, эмне кылыш керек деп сурайбыз. Тигилер жооп берет. Жакшы иштеп отурсаңар, молодцы. Кыргызчада жазып отурсаңар, кошулабыз, бизде ушундай проблемалар бар. Аны акчабыз жетпейт, конечно, бирок мындай 1-2 грант менен иштеп атабыз, по чуть-чуть деп айтып берет аларчы. Сиз атын жөнүн сурап, ушундайсыз, хорошо, давайте силердин контакт менен алмашабыз. Чогуу иштешели, давайте силердин немеңерди биздин сайтка чыгаралы деп ушинтип шаг шагом ар бирөө менен ушинтип сүйлөшүп чыгабыз да. Анан ушундай бизде заказчиктер пайда болот. Тилер айтат, булар айтишник жакшы айткан. Давайте биз силерге бир грант менен акча төлөп берели, бизге бир мындай жакшы сайт жасап бергиле, или жакшы неме жасап бергиле десе. Хорошо, деп алып жасап беребиз. По ходу, если ушундай заказдар келсечи. Келбесе, чисто эле өзүбүздүн немебиз менен экология үчүн деп көп иштерди жазып бир жерге чогултуп беребиз. Анан ар кандай экологический кипиштер болуп атканда барып, ушинтип айтып беребиз. Бизде ушундай онлайнда ушундай жерене деп чыгарып атабыз. Ал жакта болсо платформа, ал жакка көп активисттер чогулуп атат. Кыргызча сүйлөгөндөр да, орусча сүйлөгөндөр да, чет өлкөдөгү кыргыздар да жардам берген да деп. Анан акырын ошол менен краудфандинг запускать этебиз. Краудфандинг запускать как раз силер айтып аткан нерселерди колдонобуз. Ошол эле инфлюенсерлерге барабыз, Марченовке, Бататка барабыз. Ушинтип айтып берип коюп, биздин долбоор жөнүндө ушинтип чогултуп атабыз, дегенди атат. Биздин ичкилерди атып кетип атат. Давайте чогуу бир неме кылалы деп. Анан акырындап
мамлекет эмне кылып атат деп балаларды акылына чукуп баштайбыз. Эмне көзөмөл болуп атат, ким карайт, ким караш керек, закондуу түрдө негизи кандай деп ошолордун баарын түшүндүрүп, анан ошол закондорду жеңилирээк кылып айтып берип, биз видеолор тартып, подкасттар жасап, эксперттер чакырып келип, ошол негизи кандай туура болуш керек, вообще биз түшүнбөй атабыз, эмне болуш керек деп алардан сурамыш этип баарын түшүнүп, анан ушинтип жерененин ичинде мындай движняк болуп турат да. Движ болуп, кипиш болуп. Анда сайтка деле мондай жерлерге биз азыркы Кыргызстанда болгон активисттердин блогдорун же ошолорду чыгарырсак болот экен да. Ооба, ошол баарын чыгарганда чыгарып мындайкей берсек, силерди бул жака коштук депчи, өзүбүз жаңы даярдабай эле. вот ошол момент. Если биз экоактивист болбосок, в смысле биз прям көп жылдан бери экоактивизм менен иштебесек, значит башка бирөөлөр иштейт, ошолордун материалдарын чыгарып баштайбыз. Акырындапчы. Бирок бул жакта да момент бар, алар айтышы мүмкүн, эмне биздин материалды уурдап алдыңар депчи. Ошондон биз алар менен дагы байланышка чыгып турушубуз керек да. Мынтип ушуну чыгарып атабыз, уруксатпы, эчтеке дебейсиңерби, жардам берип атабыз чогуу депчи. Биз эч кандай неме эмеспиз, некоммерческий, биз эч кандай организация эмеспиз, эч кандай неме коммерческий организация эмеспиз, акча табалы деген оюбуз жок. Чисто ушинтип IT жакта жүрүнүп атабыз, келечекте. Анан ушинтип вот Азамат баштады Германиядан. Ушундай бир проект жасап атабыз, чисто кандай дейсиңер деп ушинтип ар бирөө менен сиз башында чогултпадык белек активисттер. Ошонун баары менен байланышып, алардын сүйлөшүп, оюн угуп, кандай кылат, эмне кылат. Азыр байланыша беребизби? Байланыша берсеңер болот, конечно. Уже байланыша берет. Вот ошол жагын жасай бергиле да, собирать заранее. Хорошо, түшүндүм. Если игнорго салып салса, анда ошол текстти мага жазып жибере бергиле. Мына мол контакткен деп мен өзүмдөн атыма тоже жазыйм. Ушундай Германияда жашайм. Ошо анткени ал батыраак иштейт да, мен Германияда жашайм десеңер бар. О, давай айтасыздар. Аябай жакшы сөз да. Агай, дагы бир суроо бар менде, логотип боюнчачы. Бардыгы профессионалдуу түрдө болуш керек да, сайтыбызды да жакшы жасайбыз да деп анан. Сиздин оюңузча биздин азыркы логотипибиз кандай? Сиз айтып койсоңуз. Азыркы логотип аябай жакшы. Аябай неме көрүнүктүү, мындай уникалдуу, сразу кыргыз жөнүндө, жерене жөнүндө сразу баары кирген логотип да. Прям точканын өзү да. Бирок, конечно, эми профессионалдуу жагынан башкача жеңилирээк кылып жасаса деле болмок болуш керек именно. Миша көрсөтсөк айтмакчы да, дизайнер болот депчи. Мага да ошо бирдеме жетпегендей да, бүтпөгөндөй. Бирок азыркы уровеньде мындан артык логотип жасай албайбыз азыр. Азыр башканы колдонсок дагы, уже даярды колдонсок да, уже все-таки андай экология боюнча логотиптер баары бири-бирине окшош болуп кетет да. Орда жазышыбыз экология боюнча. Анда колдоно берсек болот, сиз макулсуз, э? Ооба, колдоно берем. Рахмат. Башка суроо жок, эч кимде? Эгер суроо жок болсо, рахмат агай. Дагы суроолор болсо жазып байланышып турабыз. Рахмат, анда мен силер шаблонуңарды установка кылып, анан коюп берем, силер настройка кылып, акырында контентти чогултуп бересиз. Мен сизге Discordдон жиберип коем. Сүйлөштүк. Ийгилик каалайм. Рахмат. Биз да ушул менен Zoom'да өчүрө берели. Ооба, өчөлү. Рахмат, барыңыздарга жакшы калыңыздар. Эртең жолугушканча. Жакшы,